Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик факультети 1997 жылдан баштап иштеп баштаган. Инженердик факультеттин ичинде азыркы учурда 6 бөлүм, башында 4 бөлүм менен иштеп келген, быйылдан баштап 2 бөлүм дагы кошулду. Мурунку иштеген 4 бөлүм булар: компьютердик инженерия, тамак аш инженериясы, химиялык инженериясы, экология инженериясы. Бул 4 бөлүм менен иштеп келген. Быйылдан баштап жаңы абитуриенттерди электроника бөлүмү, өнөр жай бөлүмүнө да кабыл алууну баштайт. Бардык эле дүйнө жүзү технологияга муктаж, технологияга аябай талап көп. Ошондуктан инженердик багытта дагы илим бул Кыргызстандын дагы инженерлерди камсыз кылууга өзүнүн кесиптерин даярдайт. Жана Кыргызстан сиздер билгендей агрардык өлкө, ошондуктан инженердик кайра иштетүүлөрдү иштетиш керек, жандандырыш керек. Ошол багытта дагы инженердик факультетинде кесиптерди даярдайбыз. Кудай буйрса жаңы ачылган бөлүм дагы жакшы кесиптерди даярдайт. Бул дагы Кыргызстандын дүйнөдөгү талап жараткан бөлүмдөр электроника жана электр бөлүмү. Бул бөлүмдөрдө бардык кесиптер бүтүргөндөн кийин жумуштарын таап алат деген ойдомун. Негизинен Кыргызстанда инженердик кесипке ээ болгон адамдарга болгон суроо талап абдан эле жогору. Бирок айта кетчү нерсе, инженер болуу бул оңой эмес, кыйын. Бардык илимдерди, так илимдерди окуш керек, аларды билиш керек жана аны кийин иш чөйрөсүндө ишке ашырыш керек. Инженердик факультетинде бөлүмдөрдөгү бүтүрүүчүлөр өз алдынча өзүнүн кесиби боюнча иштерди табат. Мисалы айта кетсек, компьютердик инженерия бөлүмүндөгүлөр компьютердик багытта программа түзүү боюнча ар түрдүү ишканаларда иштеп келатышат. Экология бөлүмүндөгүлөр бул экологиялык маселелер боюнча жумушту аткарат. Кыргызстандын экологиялык көзөмөлдөө агенттиктеринде иштегендер бар. Тамак аш инженериянын бүтүрүүчүлөрү бул өндүрүштөрдө иштешет. Тамак аш кайра иштетүү ишканаларында иштеп, тамак аш менен байланыштуу чөйрөлөрдө иштегенге болот. Экология химиялык инженериясы бул химиялык процесстер камтылган кайра иштетүү ишканаларында иштесе болот. Булар жанагы цемент заводунда иштегендер бар, кумтөр заводунда иштегендер бар. Химиялык процесстер катышкан ишканаларда иштешет. Жана ошондой эле жаңы ачылган бөлүмдөр бул электроника бөлүмү. Азыр Кыргызстан өзү сиздер билгендей эле электр жагында абдан жасалуучу потенциалы жогору бир өлкө катары белгилүү. Бул боюнча, анан электроника боюнча ар бир техниканын ичиндеги электроникасы боюнча иштеп, ошол багытта жумуш таап иштесе болот. Өнөр жай инженерлиги болсо, бул бир ишкананы өнүктүрүп, ал ишкананы жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн жасалып турчу кесиптерди даярдайт.